Саламатсыңарбы? Эфирде Политклиника медиасынын талкуу берүүсү, аны мен Кымбат Турдубекова алып барам. Октябрь окуясына 1 жыл толду. 1 жыл аралыгында азыркы бийлик элдин үмүтүн актай алдыбы? Ал окуядан Кыргызстан кандай сабак алды? Биз бүгүн ушул теманын айланасында сүйлөшөбүз. Бизде конокто Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы, жазуучу Чолпонбек Абыкеев менен Реформа партиясынын лидери Клара Сооронкулова болмокчу. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Алгачкы суроомду экөөңүздөргө тең узатайын. Негизи эле 1 жыл аралыгында Кыргызстанда кандай өзгөрүүлөр болду? 1 жыл мындай тарыхтан алып караганда бир өтө кыска убакыт. Бирок ошондой болсо да мамлекетибизде өтө чоң өзгөрүүлөр болду. Себеби эмнеде? Себеби ушул биздин мынакей канча бир жылдан бери бир туура эмес багытка түшүп алган саясий бийликтик башкаруу структурабыз өзгөрүлдү. Биз президенттик башкарууга өттүк. Бул жалпы элдин биринчи жолу ушул элден суралды. Мындай айтканда бийлик биринчи жолу элден сурады. Кайсы башкарууну каалайсыздар деп. Анан эл өзү парламенттик башкарууну каалайсыңарбы же президенттик башкарууну каалайсыңарбы дегенде эл өзү тандады. Президенттик башкарууну каалайбыз деп. Буга чейин мына 30 жылга чейин канча жолу баш мыйзам өзгөрүлгөн, бирок бир да жолу элден кайсы башкарууну каалайсыңар деген суроо эч ким берген эмес. Элдин каалоосу менен бийликтин башкаруу системасы өзгөрүлгөн эмес. Демек, биринчи жолу Кыргыздын тарыхында элдин каалоосу менен башкаруу системасы тандалып алынды. Экинчи чоң окуя бул баш мыйзам кабыл алынды. Баш мыйзамды 108 ар түрлүү коомдун өкүлдөрүнөн катышкан 108 киши катышкан конституциялык кеңешме түзүлүп 3 ай талкуулап, андан сырткары өлкөнүн бардык аймагынан талкуу жүрүп, андан сырткары ушу каалаган адамдар келип ошол конституциялык кеңешмеге катышып отуруп, ошо талкууларга өзүнүн ой пикирлерин айтып, баш мыйзам кабыл алынды. Бул да өтө чоң бир окуя болду. Андан кийин ушул 5 майда ушул конституциябыз кабыл алынды. Конституциябыз кабыл алынгандан кийин жалпы мамлекеттик жаңылануу, мындайча айтканда жаңы багытка өтүү, реформалар башталды. Реформанын эми Кыргызстан өзү 30 жылда башынан көп окуяларды өткөрдү. Элибиздин мындай айтканда психологиялык абалы, мамлекеттик бийликке болгон көз карашы, деги эле жалпы коомдогу психологиялык абалы өтө оор болгондуктан реформаларды жумшак жол менен, мындайча айтканда элдин мындай бир кабыл алуусу менен өткөрүп кетели деген жыйынтыкта реформаларды биз колубуздан келишинче жумшак жол менен алып баратабыз. Мисалы, мына билим берүү тармагындагы реформаларда буга чейин канча бир акылдашуулар, жыйналыштар менен өткөрүп, анан эми ушул дагы жакында чоң жыйын өткөрүп, анан өздөрүнүн ичинен комиссия түзүп, ошол комиссия аркылуу ошолордун өздөрүнөн кандай кылып бүгүнкү абалга кайсы тармактарды кандай кылып өзгөртсөк деп өздөрүнүн каалоосу менен тандап алып туруп, анан кайра бийликтин жардамы менен ушундай реформа жасайлы деп. Маселен, андан сырткары мисалы Илимдер академиясы менен академиктерди, бүт окумуштууларды чогултуп алып, ошол бүт окумуштуулардын каалоо тилеги менен өздөрүнүн каалоосу менен реформалык иштерге баратабыз да. Медицина тармагында болобу, маданият тармагында болобу ушундай аракеттер башталды. Мулардын баары мындай айтканда баягы айрым бир мамлекеттерде болуп келаткан жана шоковый терапия деген сыяктуу реформалар эмес, мындай бир жумшак реформалар менен баратабыз колубуздан келишинче. Андан сырткары эми мына 30 жыл бою ушул элдин эң чоң талашы, чыры, дайыма айта турган сөзү бул кумтөр болчу. Кумтөр маселеси саясатчылары деле, башкалары деле ушу келгенде эле мисалы шайлоого депутаттар аттанып атканда биринчи эмнени айтышчу? Кудай буйруса кумтөрдү биз элге иштетебиз. Кумтөр менен чечишебиз. Кумтөрдүн акесин окутабыз. Биздин бекер эле алтындарыбыздын баарын чет өлкөгө ташып алып кетип атышат.
Мына биз депутат болуп барсак эле ушул көмтөрдү ордуна коюп, элибиздин байлыгын алып берип коебуз дешчү. Бирок депутат болуп келгенден кийин ал убадаларын унутуп калышчу дагы. Мурда кабал улана берчү. Мына 30 жылда биринчи жолу кыргыз мамлекети көмтөрдү өзүнүн колуна алып атат. Мындайча айтканда, Кыргызстандын бир чоң байлыгын чет өлкөдөн келген бир топтошкон аферист, мындайча айтканда, мамлекеттик бийликтеги отургандар менен аралашып, коррупциялык система түзүп алышып, элдин канын соруп, элдин байлыгын талап аткан топтордун иштеген ишин камбуугандай токтотуп, мынакей көмтөрдү Кудай буйрса кыргыз элинин өзүнө иштетүүгө багыт алдык. Андан сырткары ал жерде экологиялык канча бир оор проблемалар болчу, булардын баарын токтотууга багыт алдык. Кудай буйрса мынакей таң калыштуусу ушул мына 3 айга жетпеген убакыттын ичинде көмтөрдөн 90 миллион доллардан ашык киреше түшкөн жөнүндө сөз болуп атат. А эмнегедир бир жылда дагы анчалык киреше түшчү эмес. Демек, бул көмтөрдү буга чейин иштетип келаткан адамдар кирешелерди дайыма жашырып келишкен. Бизге мындайча айтканда кыргыз элине эч бир мындай эч нерсе калтырышпаган, талап тоноп байлыкты жутуп келишкен да. Мына ошол ушундай абалда келет азыр. Мына ошентип көмтөрдү Кудай буйрса өзүбүзгө ала турган болдук. Эми айтсак, баягы чукул убакыттын ичинде ушундай баягы аракеттердин көрүлгөнү, бирок мисалы дүйнөлүк абалды карасак, пандемия оорусу бүгүнкү кезде дүйнөнү кыйнап турат. Бүткүл дүйнөдө кризис. Бүткүл дүйнөдө мындайча айтканда товар алмашуу же болбочу экономикалык өсүш төмөндөп кетти. Ошого карабай биз мына быйыл биринчи жолу чет өлкөдөн карыз албай элибизди пенсиясын колдон келишинче кичинеден болсо да көтөрүп атабыз. Ошого карабай айлыктарды көтөрүп атабыз. Ошого карабай айлыктарды өз учурунда берип атабыз. Баягы мындайча айтканда биринчи жолу экономикалык көрсөткүчтөр, баягы салыктан түшө турган, бажыдан түшө турган көрсөткүчтөр өзүнөн пландалгадан бир нече эсе көбүрөөк аткарыла баштады. Мына ушинтип баягы бир жылдын ичинде, мына бир жыл деп айтпайлы, эми баягы 9 ай, жылдын башынан айтсак 9 айдын ичинде ушундай баягы өзгөрүүлөр болуп атат да. Клара айым, ушул эле суроомду сизге узаткым келип атат, андан дагы кошумчалай кетейин. Ушул бир жыл мурда талап кылынган иштер деги эле өз максатына жеттиби? Эми мындай да, мамлекеттик катчы мырза айтып атпайбы? Көп өзгөрүүлөр болду, абдан көп нерселерге жетиштик депчи. Бирок кандай саясат болбосун, баш мыйзам кандай өзгөрбөсүн, кандай шайлоо болбосун, бийликке ким келбесин, негизги өзгөрүүнү жөнөкөй адам, калк желкеси менен өзүнүн жашоосунда сезиш керек. Ошондо биз айтсак болот, биз жетиштик, адамдардын жашоолору жакшы жака өзгөрдү депчи, ошондо айтсак болот да, өзгөрүү болду деп. Анан азыркы күндө кандай өзгөрүү болду? Карап көргүлөчү, кандай болуп атат? Орто жашаган мен өзүм үй бүлөм айтайын, орто жашаган мен дагы азыр үнөмдөп жашап калдым. Баягыдай күнүгө эт бышырып жемей жок, жөнөкөй мындай жалпак тил менен айтканда. Бүт жагынан үнөмдөп калдык. Анан ойлоп коесуң да, магазинге барып бааларды бүгүн бир профессор немеде туруптур, кезекте, глобуста. Бир коробка конфетанан бир неме алыптыр, сок алыптыр. Анан эсептеп койду. 700 сом депчи. Жанагын алып атканда эле мен ойлодум эле, муну абдан кымбаттап кетти эле ушул конфетти азыр кантип алат болду экен бул киши десем, 700 сом дегенде эле чалкасынан кетти да. Чын эле ошондой болуп атат да, азыр ошондой болуп атат. Пенсионерлер аябай үнөмдөп алган эмеси, момундай бирке бир 100 грамм эт алат. Кымбатчылык, ушундай кымбатчылык, мындай кымбатчылык Кыргызстанда болгон эмес. Бензиндин баасы кандай болуп өсүп атат. Электр энергиясы эмне болуп атат? Азыр коркунуч турат, кышында жылуулугу жок, немесе энергиясы жок, кубаттуулук жок, калабыз деген бир коркунучтар жаралып атпайбы? Анан эми адамдардын жашоосу, калктын жашоосу жакшы жагына өзгөрбөсө биз кантип тилибиз барат?
өзгөрүп атат, шумдук нерселер болуп атат деп. Анан сиз атап кеткен нерсенин баары ал окуя, өзүңүз айттыңыз. Окуялар болуп атат деп. Окуялар болуп атат. 1 жыл мурун биз ушундай талапты койгон эмеспиз. Биздин негизги талап кайрадан шайлоону таза өткөрүп бергиле дегенбиз. Ошол кырдаалды пайдаланып, жаңы күчтөр, жаңы саясий күчтөр келди. Мейли элдин баары колдоду деп атасыз. 30% эл колдоптур. Аны да сыйлайлы. 30% элдин эркин сыйлайлы. Эми калган билдирген жок да өз эркин. Туурабы? 30% эл өз эркин билдирди, шайлады. Кандай гана убадалар берилди. Негизги кеп ушуда болуп атат. Анткени азыр болуп аткан нерсенин баары, болуп аткан жагдайлардын баарын объективдүү жана субъективдүү деп бөлүп коюшубуз керек да. Объективдүү деген биздин эркибизге байланыштуу эмес. Биз ага эч кандай таасир эте албайбыз. Бирок аны жөнгө салып, кандайдыр бир мындай жеңилдеткенге, адамдардын абалын жеңилдеткенге бир ошо саясаттын негизги маңызы ошодо болуп атат да. А субъективдүү деген биздин колубузда турган, биздин эркибизде турган нерсе да. Ал биздин өзүбүздүн аракеттерибиз. Ошондо үгүт иштерин жүргүзүп атканда, элге убада берип атканда, урматтуу президент, азыркы президент Садыр Жапаров айтыш керек эле да. Кырдаал абдан оор болот. Абдан оор болот. Электроэнергия системасынын баары кыйра өлүп калган. Багы Бакиев айткандай, тезектерип калышыңар мүмкүн деп айтыш керек беле? Кымбатчылык болот. Жалпы бүт эл немеде дүйнөлүк кризис болуп атат деп. Ушундай нерселерди ачык айтыш керек эле да. Бирок кандай эле убаданы шаттыратты го, жандай шаттыратты го. Кандай убадалар берилди? Бул жагынан мен баягы неметип аткан жокмун, президентти убада берип коюп аткарган жоксуңар депчи. Эми саясатчылардын баары эле ошентип калп атат шайлоодо, баары эле. Бирок эми аша чапкандык болуп кетти да, эл кыйналып турганда аша чапкандык болуп кетти. Анан бул жерде жагдай бар болчу да. Негизги жагдай ишеним, элдин ишеними, элдин үмүтү, ушул биздин өзүбүздүн, биздин жашообузду түшүнгөн, ушул карапайым өзүбүздүн уулубуз деди да. Ошондо айтылган убадалардын баары азыр ушунчалык баягы рейтинги түшүп атат, тигиндей мындай болуп атат деп атпайбы? Эми ал соц тармактардан деле эл менен сүйлөшкөндө деле байкасаң болот. Эл өзүнүн баягы алданып калгандай сезип атат да. Көңүл калгандыгы абдан чоң болуп атат. Анан менин кооптонгонум ушундай ачка турган эл, күндөн күнгө жашоосу начарлап аткан эл, алданып аткан эл, үмүтүн баары тебеленген эл эмне болот? Кайрадан көтөрүлүп чыкса эмне болобуз? Мына ушул маселе негизги. Ушул маселе. Октябрь окуяларынан бери эмне болду деп атабыз. Азыр негизги маселе ошол окуяларды кантип кайталабай тургандай кылып кандай саясат жүргүзүшүбүз керек деген ушундай маселе турат да. Эгерде дагы бир ошондой бир козголоң болуп кетсе, анда аман калбайбыз. Өзүбүз араң турабыз. Ошол себептен кандай болбосун азыр ачык айтыш керек, кырдаалды ачык айтыш керек. Дагы деле анан биз кыйратып атабыз, 90 миллион доллар кана каяктан түштү ал кереши? Кайсы жерде көрүнүп турат? Кайсы? Бюджеттин кайсы жерине түштү? Каяка сарптайсыңар? Каяка саттыңар алтынды? Кимге саттыңар алтынды? Мен жаран катары ошону билгим келет. Биз минтип атабыз, түшүп атат, келип атат дейт. Сурасаң эле бүт купуя сыр. Бүт жап, биз аны айта албайбыз. Эмнеге айта албайсыңар? Күмтөргө барып сүйлөшүп келдиңер Канадага. Эмнени сүйлөшүп келдиңер? Элге ачык айтып койбойсуңарбы? Эмнени сүйлөшүп келдиңер? Ачыктык, саясаттагы негизги нерсе ачыктык. Ачыктык болбосо ар кандай божомол, ар кандай калп жарала берет. 90 миллионду сиз айтып коюңузчу, мамлекет катары. Аны улам эле ар ким суроо берип атат. Мен да билгим келип атат. Күмтөрдүн алтыны каяка кетип атат ушул жылда тапкан алтын? Кимге саттыңар? Биржа албаса алтынды. Кандай баа менен кетип атат? Ким алып атат аны? Каяка түштү ал каражат? Мындайда адам кээде курсагы менен ойлонот, анан көбүнчөсүн баягы интеллигенция, акыл эси бар адам башы менен ойлонот. Анан бүгүн ачкамын деп кыйкырып эле курсак менен ойлоно берген кичине туура эмес болуп калат. Эми кызык го, балдарыңыз акча берип, эме тамак берип деп турса эмне кылат? Кандай кылат? Сиз сүйлөп атканыңызда мен унчукпайм. Сиз го мамлекеттин камсыздоосундасыз, а бизчи? Жок, мен сиз сүйлөп атканыңызда мен унчукпай турдум го. Мен ошол маалда мен деле босмокмун. Анан ошондуктан мен сизди сыйлагандан кийин сиз да мени сыйлаңыз да. Мисалы мына бензиндин баасы Тажикстанда бизге караганда 30 сом жогору турат. Мына бүгүн биз бензинде 50 сом болсо, Тажикстанда 80 сом. Өзбекстанда өзүнүн бензин чыгат, бирок биздикинен 10 сом кымбат турат. Эми биздин аны эмес. Казакстанда өзүнүн бензин чыгат, бизден 5 сом жогору турат. Россияда 20 сом жогору турат. Бул дүйнөлүк кризис да. Муну Кыргызстан өзүбүздөн бензин чыкпайт, бирок ошондо дагы биз сүйлөшүү жолдору менен бүгүнкү бензинди кармап туруп атабыз. Мына мен баш менен ойлонуш керек, интеллигенттин өкүлдөрү баш менен ойлонуш керек деп атканым ушул да. Туура карапайым эл
Өзбекстан, Казакстан, Тажикстандагы бензиндин баасынын ушунчалык кымбат экенин билишпейт. Алар могу эмнеге кымбаттап кетти деп айтат. Бирок интеллигенциянын өкүлү, жакында депутатка коюп аткан адам, анан кийин тиги бардык дүйнөдөгү абалды жакшы билген адам курсак менен ойлонбош керек. Ал баш менен ойлош керек. Дүйнөдөгү саясий абалды билип туруп, анан атайлап туруп, элди козуткан жака барбаш керек. Тескерисинче элге түшүндүрүү иштерин жазыш керек. Туура, бүткүл дүйнөдө азыр кымбатчылык болуп атат. Ал кымбатчылык биздин Кыргызстанга да келди. Демек, элибиз Кыргызстандагы кымбатчылыкты бүгүнкү бийлик жасап аткан жок. Бул дүйнөлүк абал ушундай болуп атат деп, мындай чындыкты айтыш керек. Чындыкты айткыла деп атпайбы? Өзү чындыкты айтыш керек да. Туптура айтып атасыз да, мына ушундай. Анан ошондуктан мындай дүйнөдөгү кымбатчылыкты анан жалгыз эле Кыргызстандагы кымбатчылыктай көрбөш керек. Ал жалгыз эле Кыргызстанда болуп, анан маселен Өзбекстанда, Тажикстанда май-көл, сүт-көл болуп атса, анда ушинтип айтса, анда жарашат болчу да. Бирок бул атайлап туруп элди бузуп, элди мындайча айтканда туура эмес жакка үгүттөө болуп эсептейт. Мына мындай да. Ошондуктан эми кечирип коюңуз. Түшүндүм мен. Сүйлөп атканда мен унчуккан жокмун го. Мындай убактан да бөлүп бергиле. Ошондуктан Убакытты бөлүп бергиле, туурабы? Ошондуктан Убакытты бөлүп туруп, таймер коюп туруп убакытты бөлүп бергиле. Ошондуктан Мындай мен сүйлөп коеюн, урматтуу оппоненттер, убакытты туура пайдаланалы, ар бириңиздерге 3 мүнөт менен берели. Таймер коюп туруп, бирөөнү коюп койгула, убакытты карап отурсун. Ошондуктан бул абалды мындай туура маалымат берип, элди туура жолго сала турган интеллигенциянын өкүлдөрүнө дайыма кайрылып суранып атам мен. Урматтуу интеллигенциянын өкүлдөрү, биз Кыргызстан бир эле кыргыз элибиз бар, бир эле мамлекетибиз бар. Мында өзүмдүн жеке кызыкчылыгым, анан бүгүнкү бийликке болгон көз карашымдагы ичи тардыгым менен эле элди туура эмес жолго бура бербейли, туура маалымат берели дегенге чакырып келатам да. Мен өзүм деле ошол тууралыкты, акыйкатты, чындыкты жакшы көрөм. Бүгүнкү күндө $90 миллион ал банкта кыймылдабай турат. Себеби эртең соттошуп калсак, ошол соттошкон маалында бул акчаны эмне кылдың эле деп сурайт. Ошондо бул юрист катары аны жакшы билет. Атайлап туруп тескерисин неме билип атат. Көрдүңбү? Анда турат банкта, бюджетте турат. Ал бирок ал акча биздики. Анан немеде эртең соттошкондо мына турат банкта. Биз тийген жокпуз. Компьютерди иштетип атабыз, токтогон жок. Немеси кирешеси түшүп атат, айлыгы берилип атат. Ал жерде защищенные средства деп коет, айлык. Андан эч ким соттагы эч ким дагы күнөөлөбөйт. Анткени элге айлык бериш керек. Анан технический жанагы затрата деп коет, ага кетип атканда эч ким күнөөлөбөйт. Но бирок түшкөн кирешени пайдаланып жиберсең, анда соттун чечими чыга элек. Эмне себептен силер муну пайдаланып жибердиңер деп анда күнөөкөр кылат. Юрист катары бул киши аны эң жакшы билет. Бирок элди башын тескери жака буруш үчүн бүгүн эл билбейт да анчы. Атай буруш үчүн 90 миллион эмне кылдыңар деп эле чыга калышат. Интеллигенттин өкүлдөрү. Өзгөчө юристтер ошентип айтканда мен күйүп кетем да. Анткени юристтер аны эң жакшы билишет. Ал акчага тийбеш керек экенибиздичи. Анан биринчи булар эгерде мамлекеттин кызыкчылыгын ойлосо, элдин кызыкчылыгын ойлосо, мейли айланайын Садыр Жапаров эң жаман көргөн душманы болсун. Бирок айтыш керек болчу, булар туура кылып атат. Банкка салып тийбей, кирешеге тийбей коп коюп, булар туура кылып атат. Азамат деш керек болчу. Жок, булар ошо 90 миллион эмне кылдыңар деп эле чыга калышат. Андай эмес да. Антпеш керек да. Элди туура эмес жолго бурбаш керек да. Элди туура жолго буруш керек дайыма. Элге туурасын айтыш керек дайыма. Чындыкты айтыш керек дайымачы. Мына ошондуктан Кудайга шүгүр, момунчалык немеде мурда болсо дайым эле суранып эле чет өлкөдөн каражат алмайынча өзүбүздүн пенсиябызды, айлыгыбызды бере албай калчубуз. Берип атабыз учурунда. Айлыкты кааласак учурунда берип 6 күн пенсияны көтөрдүк го. Соц тармактагы канча бир тармактарды көтөрдүк го. Эми туура дүйнөлүк жанагыдай кризистин кесепетинен баалар кымбаттап атканы чын. Биз аны баалар кымбаттаган жок деген жокпуз. Аны кымбаттатпай коюуга бүгүнкү бийлик эмес, бүгүнкү бийликтин ордуна булар келсе деле, булардан башкалар келсе деле, жанагы алтын тоона ода кылып аткандар келсе деле эч өзгөртө албайт. Мындан да жаман кылышы мүмкүн, бирок жакшы кыла алышпайт. Анткени дүйнөдөгү абал ушундай болуп атат.
Билишибиз керек да. Агай, ушул жерден сизге бир суроо бергим келип турат да. 3 мүнөт бүттү. Жогоруда Клара айым айтып өтпөдү, жанагы убадалар боюнчачы. Анан негизи президент Садыр Жапаров 1 жылдын ичинде кандай иштерди аткарды, берген убадаларын аткара алдыбы? Убада боюнча Садыр Жапаров менин билишимче башынан эле айтып келатат. Алгачкы жылдарыбыз оор болот деп. Алгачкы жылдарыбыз оор болот деп. Ал түгүл айткан сөзү бар. Тагдыр ушундай экен, менин тагдырым, менин президент болгонумду Кудай эч кимге бербесин. Ушунчалык талкаланып, бардык тарабынан талкаланып калган мамлекетти колума алып атам деди. Бюджетте 1 тиын каражаты жок мамлекетти колума алып атам деди. Башкаруу системасы таптакыр туура эмес жолго түшүп, коррупцияга батып калган мамлекетти колума алып атам деди. Силер 1-2 жыл чыдап бергиле, мен системаны ордуна коем. Андан кийин баарын Кудай буйрса жакшы оңолуу жолуна түшөбүз деп башынан айтып келатат. Башынан. Эч жерде ал биринчи эле күндөн баштап эле 1 айдын ичинде мен силерди тиги алтын кашык менен тамак ичирип коем деп айткан сөзүн уккан эмесмин. Эмнегедир оппоненттер эле айта калышат да. Эми убадаларын аткарам. Кайсы убаданы? Качан, кайсы жерде айтты? Кайсы жерде чыгып алып туруп Садыр Жапаров мен жарым эле жылда же болбочу болсо 1 айда силерди моомчалык кылып айлыгыңарды тиги 2000-3000 доллар кылып пенсияңарды 2-3 доллар кылып жиберем деп кайсы жерде айтыптыр? Андай убаданы уккан эмесмин. Мен жанында жүрдүм көп эле жерлерде тиги шайлоо учурунда. Баардык жерде айтып атты. Урматтуу элибиз, абалыбыз оор, абалыбыз кыйын. Ошондуктан биз колубуздан келишинче биринчи башкаруу системасын оңдойбуз. Экинчи коррупция менен күрөшүп коррупцияны жок кылабыз. Үчүнчү аз жылдын ичинде мамлекетти бутуна тургузуп көтөрүп кетебиз. Түшүнүктүү. Агай, Клара айым сизге суроом болсун. Негизи бийлик анан убакытты дагы чектеп койсоңор, бул киши 10 мүнөт сүйлөдү. 10 мүнөт сүйлөйм мен дагы. 7 мүнөт. 10 мүнөт. Буга чейин дагы көбүрөөк сүйлөгөн. Мен сүйлөгөндү чектеп атасыңар, а бул киши сүйлөп атканда сүйлөп атасың. Жокпу, бирдей эле убакыт берип атабыз. 7 мүнөт. Андай эч нерсе жок. Туура түшүнөбүз, абоненттер. 7 мүнөт беребиз. Мен дагы мына азыр өзүм таймерди эметип койдум. 37 болду, баштайбыз. Убадалар боюнча айтып атпайбы? Бул интеллигенттин адамдары калпайтат депчи. Бул киши айтып атат. Интеллигенция мага тиштирет, мен аны түшүнүп атам. Мен сизге ошол убадалардын баарын видео кылып, менде сакталган, бүт салып жиберем. Өзүм баракчама салып коем, бүт убадаларды. Айткан жери бар. Свет кымбаттабайт, тарифтер өспөйт, үнөмдөлбөйт, калгангарча пайдаланасыңар деген. Бир эмес, бир топ жерде айтылган. Москвага барганда жалпы эле түштүктө эл чогулганда айткан. Чукул тез эле арада мен азыр жумуш орундарын түзөм. Иммиграцияда жүргөн жерде иштериштин баары, мекенчилерибиздин баары келет, баарына иш таап берем деген. Анын баарын мен бат эле жасап коем деген. Көп нерсени айткан. Анын баарын мен сизге системага түзүп туруп, ар бир убадасын, кайсы жерде эмне убада бергенин, анан азыр эмне болуп атканын, аны системалап туруп мен сизге берем да. Анан эң кейиткен нерсе сиздин сөзүңүздөгү. Мен эң кейиткен нерсе сиз азыр ушундай бир жогору кызматка турдуңуз. Бул кызмат Бакиевтердин учурунда атайын ушундай бир Осмон Акун Ибраимовго ылайыктап туруп жасашты эле да, идеология депчи. Эми азыркы күндө негизги идеология кандай? Туура, биз кризиске капталдык. Кырдаал абдан оор болуп атат. Анан мамлекеттик катчы болгон адам элди бөлбөй, тескерисинче бириктирип ынтымакка чакырыш керек да. Анан мына жерде көрдүңөрбү кандай чагымчылдык кылып атат. Анан батышчыл, анан булар тигиндей, анан бул чиреген интеллигенция, анан булар ушинтип тескери сүйлөйт, анан булар бузукулар деп. Мына ушул азыр мамлекеттик саясат болуп атат. Кырылышып эле жатып калдык го баарыбыз. Фейсбукта бөлүнүп эле. Улутчулдар, кеңирчилер, мусулмандар, мусулман эместер, батышчылдар, америкачылдар, тигиндей, мындай көктөр, актар, кызылдар болуп эле бөлүнүп эле жатып калдык. Бул жерге эфирге келип атып, мына бул киши тескерисинче келгиле бир ынтымакка келели, баарыбыз ушуну чечели, бөлүшпөйлү, болгон ресурстун баарын чогуу колдонолу деген ордуна келип кайра мен чукулап, абыл тигиндей, абыл мындай деп ушинтип атканыңыз мени абдан кейитип атат да. Мен сизден мамлекеттик катчы катары ушуну күтөт элем. Бөлүнбөгүлө, келгиле, болду эми. Бүттү. Саясатта мейли ушуга чейин талаштык, улам шайлоо болуп атты. Шайлоонун шарапаты менен бөлүнүп аттык. Эми ушундай кырдаал болуп атканда бир муштумга биригели, иштейли деп кайра ошого чакыргандын ордуна сиз отуруп алып мени кекетип атасыз. Болгону эркек башыңыз менен мен аял кишини кекетип атасыз.
Анан бир нерсени айтып коюшум керек да, айтпайын дедим эле. Бирок айтайын деп атам да, мен сизге суроо катары жиберейин деп атам. Өткөндө сыйлык алдыңыз, кыргыз эл жазуучусу деп. Ошондо мен аны чында көңүлдүү эле буруп айтып болчумун, бирок бирөөлөр жазып калды да, Сүйүнбай Аралиев, Чыңгыз Айтматов менен бир катар кыргыз эл жазуучусу болду Чолпонбек Абыкеев. Кайсы чыгармалар үчүн жазуучу болду депчи. Анан мен кызыгып бир топ чыгармаларыңызды мындай барактап чыктым да, жана Бриллиант жылан деген чыгармаңыз бар экен. Эң эле момундай кеңири тараган. Анан бүт эле криминал, төшөк. Ушундан бир суроо жаралып атат да мага. Сиз ошондой нерселерди жазган киши катары, эл жазуучу катары, мамлекеттик катчы катары азыр кандай мамлекеттик идеология түзүлөт? Анан ушул алган сыйлыгыңызды мен ушул сыйлыкка татыктуумун деп ойлойсузбу? Жөн эле суроо. Жөн эле социалдык тармактарда жаралган суроо болуп атат да. Мына мен сизди сыйлап унчукпайбытым, эми сиз да мени сыйлап унчукпайбысыз. Анткени чычалап кетмегиңиз бар экен. Мен Келиңиздер, сиз мен 5 минутта сүйлөдүм. 5 минут сүйлөш, 4 минутта сүйлөдүңүз. Сизге дагы 4 минут убакыт Бир берейин. жолу айтайын. Мен айтпаган нерселердин баарын айтып атасыз. Мен эми аял кишисиз, ошондуктан айтып атат окшойсуз. Батышчыл деген сөз оозуман эч бир чыккан жок. Анан силер мындайсыңар, силер тигиндейсиңер деп бөлүп жаруу эч бир оозуман чыккан жок. Мен болгону айттым. Элге туура маалымат берели, элди бурмалабайлы дедим. Элге берилген маалыматты атайлап бурмалап, элди козуткан, элди туура эмес жолго бурган маалыматты абайлап сүйлөйлү. Анткени биз интеллигенция, биз баары бир билимдүү, ар тараптан маалыматыбыз бар адамдарбыз дегенди айттым. Эгерде мен туура эмес айткан болсом, кайра айландырып алгалы. Ошол жерде мен батышчыл деген сөз айтканымды, же болбосо болсо кайсы бир бөлүп жарган сөз айтканымды, муну мындай Убакыт Кларайым убакыт берели, сизди дагы угабыз. Айтып эле жүрүңүз. Эми жеке анан эми бул эми аял кишиге ылайыктуу нерсе, жеке менин өзүмдүн аброюм асыла баштады. Бул жерде биз жеке менин аброюм жөнүндө талкуулаганы келген жокпуз, коомдогу абалды талкуулаганы келгенбиз. Анан менин аброюм асыла баштагандан кийин Эми элдин сыйлыгы да туурабы? Мамлекет берет. Кларайым. эми карачы, эми аял киши болот экен да. Мени мындай аял киши эмес, эркек киши алып келсеңер, кишини эркек менен эметкен жакшы да. Анан аял менен эми айтыша берген уят иш. Анан менин чыгармаларымды окуп алсаңыз, мен күнөөлүү эмесмин. Анткени жазуучулар союзунун төрагасы болгон адаммын мен. Мени 10 жылдан бери үзгүлтүксүз жазуучулар союзу көрсөтүп келатат, кыргыз эл жазуучуларына. Ал эми бул сыйлыкты мени мартта көрсөтүшкөн, апрелде бул чечилген. Маданият министри мен али мамлекеттик катчы жөнүндө түшүмү да кире элек кезде Маданият министри бул комиссияда карап, жазуучулардын союзунда чоң комиссия бар. Ал жерде кыргыз эл жазуучусуна бериш деген өтө чоң талкуу менен өтөт. Ал жерден өткөргөн 10 жылдан бери кайта жиберип келатат кыргыз жазуучулар союзу. Билбесеңер, ишенбесеңер барып жазуучулар союзунан карасаңар болот. Андан кийин Маданият министри өтө чоң комиссия бар, 30 кишиден турган. Ошол 30 кишиден турган комиссия карап, мага кыргыз эл жазуучусун татыктуу деп эсептеп бөлүп чыгышкан. Эми менин чыгармаларымды толук окубай, бирөөсүн окуп ар нерсени айткандыгыңыз үчүн Жок, ошон үчүн сурап атам да. Мен сизден сурап атам да, кайсы чыгармаңыз бар? Мен күнөөлүү эмесмин. Эми сиз Урматтуу абоненттер, келиңиздер. Поликлиника медиасы эч качан бирөөнүн жеке аброюга неметпеш керек. Жеке аброюга Жок, мен суроо бердим. Мен суроо бердим. Айланасында сүйлөшөлү. Мен мисал чыгармаларыңыз жаман экен деген жок, мен суроо бердим. Кайсы чыгармаларымды сиз окубагандыгыңыз үчүн мен күнөөлүү эмесмин. Элдин жазуучусу болуп атасыз депчи. Эми өзүңүз айтып кетсеңиз болот. Менин чыгармаларымды окубагандыгыңыз үчүн мен күнөөлүү эмесмин. Жок, эми сиз өзүңүз жерде айтып кетсеңиз болот да. Көрпенде деген чыгармам бар. Дүйнөлүк немеде азыр Украина тилине чейин которулуп жүрөт. Башка да толгон аңгемелерим кино болуп тартылып жүрөт. Туркияда 3 новеллам кино болуп тартылды.
деген келиңиздер темага кайталы. Клара айым, кийинки суроом. Анан жеке Оппоненттер, урматтуу оппоненттер, келиңиздер. Клара айым, сизге суроом. Ошол эле жаштар иллюстрация талап кылып, жаңы бийлик келсин деген дем менен чыгышканда, анан бирок ошол нерсени аягына чейин алып кетүүгө эмне жетишсиз болуп калды? Эми бул жерде бир жагынан туура эле түшүнсө болот, эмне үчүн иллюстрация болбогонучу. Анткени президент үчүн, Садыр Жапаров үчүн бул деле күтүүсүз болуп калды окшойт да, ушул окуяларчы. Күтүүсүз болуп калды. Президенттик, премьерлик, анан президенттик, анан өзүнүн жанындагы мамлекетти башкарып кете турган командасы болбогондон кийин али жактан ошол мезгилде команда түзүп баштады да. Команда түзүп баштаганда эң эле өкүнүчтүүсү, эми эл дагы көп сын айтып атат, бакиевчилер азыр мындай көп неме этип атат, көп кызмат ордуларын ээлеп Бакиевдин да таасири бар деген дагы суроолор жаралып атат. Максим Бакиев таасир этип атабы же Жаныш Бакиев таасир этип атабы деген дагы абдан көп суроолор жаралып атат да. Анан иллюстрация деп талап койгонбуз, туура. Ошол эгерде мындай командасы менен даяр келген киши, биз ошо шайлоо убагында эле иллюстрациянын мыйзам долбоорун даярдап койбодук белек. Мен өзүм бир мыйзам долбоорун жазып чыккам. Темирбек Асанбеков беле ким? Темирлан. СДК партиясынан. Ал дагы бир долбоорун алып чыккан. Анан кийин биригип бир мыйзам иштеп чыгабыз деген бир ниетибиз бар эле да. Анан эми иллюстрация болгон жок, тескерисинче ушул бир мен ушул бийликтин ушундай бир чоң кемчилиги катары баалап атам да, азыркы күндөгү кадр саясат абдан начар саясат болуп атат. Абдан уяласың. Баягы Аканет маселеси боюнча эмче эле шермендуулукта. Бул киши айтат да, илимий, биз баягы илимий жол менен баратабыз депчи. Чынында баягы Илимдер академиясына азыр эч кимди тааныткым келбейт. Эми Советтер убагында түптөлгөн, Советтер убагында неме болгон, баягы илимпоз болгон адамдар көп эле, бирок 30 жылдан бери илим деген Кыргызстанда жок да. Мен өзүм деле илимдин кандидатымын. Билем кандай болуп азыр кандидат доктор болуп аткандарынчы. Чынында илим деле жок. Ошол кезде баягы конституциялык кеңешмеге мындай керек болду. Илимий негизде жазып атабыз, илимпоздордун баарын чогултуп атабыз дегенгечи. Чынында илим деле жок да. Ошол кадр саясаты абдан начар болуп атат. Азыркы күндө Кыргызстанда абдан мындай билимдүү, жөндөмдүү жаштар абдан көп. Бизге азыр кризис менеджер керек. Бекенчил партиясына кызмат кылгандар эмес, президенттин дегерегинде жүргөндөр эмес. Кризис менеджерлер керек да. Мамлекетти кризистен чыгарып кете турган управленецтер, башкаруучулар керек. Ошон үчүн бул жерге саясатты, жеке мамилени күндө жана куда келгенде эле эки кудасын кызматка койгондо биз ошондо айтканбыз. Ушул нерседен арылсак болот эле. Акыры кудасы уят кылды. Эми бул болуп аткан факт да. Аны биз канчалык сайрабай эле, ал чыгып эле аркай эле чыгып калып атпайбы? Эмне кылабыз аны? Эмне кылабыз? Кандай кылабыз? Анан кеп ушул болуп атат, кадр саясаты. Эгерде биз азыр кадр саясатын оңдосок, анан бул жерде мен Чолпонбек мырза мен 100% макулмун. 100% макулмун, калп айтпаш керек. Популисттик саясаттан алыс болуш керек, калп айтпаш керек. Башында эле чындыктан башташ керек эле да. Өтө оор болот. Кырдаал өтө оор болот деп туруп, программаны, конкретный багыттарды, анан эмне, мындай кандай неме болот? Шаг за шагом дегендей ошонун баарын көрсөтүш керек эле да. Азыркы күндө да жок. Мен билбейм азыр биз каяка баратабыз. Эмне программа бар? Жакынкы убакытта эмне иш кылабыз? Көп айтып атпайбы, сен барып жардам бербейсиңби, сен жөн эле ошентип эле бийликти сындай бересиңби депчи. Мен жардам берет элем, бирок мен багытын көрбөй атпаймынбы? Эмне, каяка барабыз? Сот тармагын алалы. Сотторго көз карандысыздыкты бериш керек. Болбосо анысы болбойт. Эмне кылышты? Тескерисинче соттордун баарын президенттин кол астына өткөрүп берип коюшту. Мурдагыдан дагы начар болуп аткандан кийин же багыт болбосо, же план болбосо, же программа болбосо, эмнесине жардам беребиз? Кеп ошото болуп атпайбы? Чолпонбек агай, сизге суроо бергим келип турат. Клара айым жогоруда айтып кетпедиби, Бакиевтердин таасири болуп атабы деген сыяктуучу. Анан соц тармактарда дагы ушул Бакиевдин убагындагы окуялар кайталанып жатат деген сыяктуу да пикирлерди калтырып атат да. Буга кандай комментарий бересиз? Эми баягы көчөдөгү базарда отургандан да төмөн азыр базарда деле интеллигенттер отуруп калды. Жанагы ар кайсы жерде пив ичип отургандардын
ушағының сөзі интеллигент адамдардың арасында айтылбаш керек да, Бакиев келді, анан Максим келді. Кадр маселесине дагы ушул жерден токтолуп кетсеңиз. Ошону айтып атпайм. Анан эми ал Деңгээлі, келет дегенде мамлекеттик аларда кантип келет ошол тиги ушундай аркасында баягы аңдуу неме турса, келсе камалып каларын билип турса, анан кийин ушул көчөдөгү билими жок адамдардын сөзү сүйлөнгөнү анча деле жакшы эмес. Анан кадр маселесинде туура. Кадр маселеси оор. Бул жакшы кадр табыш өтө кыйын. Маселен мен өзүм ошол мамлекеттик катчы катарында 2 эксперт, 1 жардамчым болушу керек. Ушул 2 эксперт 1 жардамчыны 1 ай издедим. 1 ай издеп, араңдан зорго мен айта албайм, толук жооп бергидей кадр таптым депчи. Ошол 2 эксперт 1 жардамчыны 1 айда араңдан зорго 60-70% балким канаттандыргыдай кадрларды таба алдым. Анан ойлоңуздар, министрлерди, башка чоң кызматтардагы кандай кадрларды таба аласың. Кадр маселеси бул 30 жылда өтө талкаланып калган. Анткени ошол эле мына кыларайым азыр партиялык система менен баратпайбы? Ошол партиялык система учурунда тиякта жүргөн наабайчыларды алып келип, банянын жетекчилерин алып келип, чоң кызматтарга коюп, көчөдө самсы бышырып сатып жүргөндөр чоң кызматтарга коюп, партия сутуп келгенде, партияда кызмат кылган, мен шайлоодо мага кызмат кылып берген депчи. Айыл өкмөттөрүнө чейин бөлүп алышып, ошолорду кызматка коюшуп, кадр маселесин 30 жылда таптакыр талкалап саптыр. Бүгүн кадр табыш өтө кыйын экен. Муну мен өзүмдүн башыман өткөрдүм. Ошондуктан бул жагында чын эле кадр маселесинде азыр кыйналып атат президент. Мен анын кыйналып атканын көрүп эле турам, билип эле турам. Эмне кылалы эми? Бирок аракетибиз менен аны жолго коюп кетпеген аракет кылабыз. Кудай буйрса, мынакей астыда чоң шайлоо келатат. Балким шайлоодо өздөрүн көрсөткөн жаштар чыгат. Ушакка эмес, жанагы реальный иш менен, реальный программаларды коюп, реальный ойлорду айтып, элди тескериге урбай, биригүүгө урган ушундай мыкты азаматтар ошо шайлоодо көрүнсө, балким аяктан дагы кадрларды алабыз. Мындайча айтканда, кадр маселесиндеги оорчулук бар экендигин мен мойнума алам. Бирок жанагы ушактарды мындай эми айтпаш керек да, баланча келип анан Максим келип анан тиги келип деген. Эми өзүңүз айтпадыңызбы, аялдар менен айтышкан жаман аялдар бар ушакчыда. Алдыда шайлоо турат деп айтып кетпедикпи? Анан кайра ошол шайлоо өткөн турат чындыгында, азыркы шайлоо таза өтөт дегенге кепилдик барбы? Деги эле ишенсек болобу? Чогунбек мырза айтып атпайбы, кадр саясаты деп. Дагы бир убадасын эстеп кеттим да. Кадр жапаратын бир эмес, 2 жерде, 2-3 жерде айтылган сөзү бар эле. Кадрлар жалаң конкурс менен гана, сынак менен гана дайындалат депчи. Дайындалат, шайланат. Эч ким өзүнүн тууганын, жер жатын, куда сөөгүн эч ким алып келбейт. Сынак менен гана өтөт. Ошого карата эмеске суроо бергим келип атат да, сиз сынак менен келдиңизби? Ал жерде сынак менен деген сөз, мындайда сынак менен деген сөз төмөнкү кадрларга айтылат. Бул өзү кадр Жок, мен сизге президенттин сөзүн айтып атам. Президент өзү айткан. Сөз берели. Суроо бердиңиз, жооп алабыз. Мен сизге суроо бердим, анан жооп бере бересиз. Азыр мен катары эми отуруңуз эми. Келиңиздер. Баары билип туруп тескери буруп атасыз. Мен билем, азыр сиз эмнени айтасыз. Келиңиз. Кыларайым. Жогорку кызматтагылар сынактан өтүш керек. Кыларайым. Агай. Убада жөнүндө. Жок, убада эмес. Ал убада болгондо да мыйзамдан чыга албайт. Мамлекеттик кызмат жөнүндө деген мыйзам бар. Демек калп убада бербеш керек. Ошол мыйзамдан чыга албайт. Эч ким конституцияны буза албайт, эч ким мыйзамды чыга албайт. Сиз юрист болуп туруп ушуну берип атасыз. Мамлекеттик кызматка конкурс менен алабыз деген сөз резерв түзөбүз деген ал. Баардык кызматка мына акимдерди конкурс менен алды. Президент болгон деген киши акимдердин баары кызматка алды. Урматтуу аппаратта иштегендерди урматтуу катышуучулар, урматтуу катышуучулар, келиңиз, сиз жооп бериңиз ошол эле суроому. Не суроо? Шайлоо боюнча алдыдагы шайлоо таза өтөт деп ишенсек болобу? Шайлоо таза өтөт дегенге эч ким кепилдик бере албайт. Президент кепилдик берди. Бермес 3-4 жолу айтты. Мен бүт аракетимди кылам. Мен бул таза шайлоону Кыргыздын тарыхында болбогондой абдан таза кылып өткөрүп берем деди да.
Анан эми аны көрөбүз, ал президенттердин баары эле андай убада берип келген, бирок көрүп атпайбызбы шайлоо кандай болуп, кандай жыйынтык менен бүтүп атканын. Анан Сооронбай Жээнбеков деле айткан шайлоонун алдында былтыр таза өткөрүп берем депчи. Бул өзү көзөмөлдөй албай деле калышы мүмкүн да. Ошону дагы деле чындык кылып айтыш керек да. Дагы чындык айтыш керек да. Мен ниетим бар таза кылып өткөрүп бергенгечи. Бирок мына мондай партиялар азыр акча менен добуштарыңар сатып алат. Кыйналып турганда силер сатыласыңар деген нерселерди айтыш керек да. Ошондой жагдайларды элге айтыш керек да. Баарын эле мен кыйратам, мен жыргатам дей бербейчи. Эртең анан колунан келбей калып атпайбы? Жагдай ошондой болуп калып атат. Шарт ошондой болуп калып атат. Кеп ошодо болуп атат. Бирок бүт мамлекеттин азыркы күндө мүмкүнчүлүгүн шайлоону таза өткөргөнгө сөзсүз түрдө пайдаланыш керек. Мына азыртадан эле башталып атат. Биз көрдүк го, бул 5-чи шайлоо болот. Мен катышып аткан 5-чи шайлоо болот. Шайлоону таза өткөргөнгө мамлекеттин бүт мүмкүнчүлүгү бар. Катуу көзөмөл багыш керек. Өзгөчө добуштарды сатып алуу маселеси. Ушул жагы турат да. Анын өзү дагы жаңы мындай добуштарды сатып алуу, жаңы технологиялар пайда болуптур да. Эгерде мурда мондай эле таратып берип койсо, азыркы күндө агитаторлорду жалдайт экен, агитаторлорго каражатты айлык катары берет экен, олчогон каражатты. Анан агитатор акырын өзү баягы агитация кылып келген, өзү даярдаган адамдарга ошол немени таратып берет экен да. Ошол нерсе. Анан өзүңөр көрүп атасыңар, мына люстрация деп атпайбызбы? Садыр Жапаров өткөндө айтып атат, мына шайлоо менен люстрация кылгыла депчи. Бирок шайлоо менен люстрация кылганда ал баары ишке ашпайт. Эл кыйналып турат, эл сатылат, кандай болбосун сатылат. Бул жерде ушул тизмеге киргизип аткандай эле, тизмеге кирип аткан эле адамдарды люстрация кылып койгонго бийликтин мүмкүнчүлүгү бар. Туура, бул баягы кичине басым кысым кылгандай болуп калат. Бирок ошондо дагы нааразычылык көп. Кечээ мекенин Кыргызстанда жүргөндөрдүн баары азыр ынтымак, ата журт партияларына кирип атат дейт. Анан бир коркунуч, эң негизги коркунуч менин көз карашымда, мен аны Фейсбуккадагы жазып чыктым. Өткөндө жергиликтүү шайлоодо ушул партия жеңип келди. Бул азыркы күндө саясий аренадагы күчтүү партиялардын бири, эң күчтүү деп да койсок болот. Эң күчтүү партиялардын бири. Кимге таандык? УКМКнын жетекчисине таандык. Аны баарыбыз билебиз. Кимге таандык экенин, анын артында ким турганын биз баарыбыз билебиз. Мына ушул жерден бир чоң чатак чыгып кетиши мүмкүн да. Эч кандай аффилированность болбош керек. Менин оюмча президент мырза ушул маселени көтөрүш керек дагы. Эч кандай кийлигиши болбойт. ГКНБ саясатка кийлигишпейт. Мыйзамда тыюу салынган. УКМК кийлигишсе болбойт саясатка. Партияларга мүчө болсо болбойт. Партиялык аракет менен алектенсе болбойт. Ушундай нерсени менин оюмча президент азыр ушул маселени кабыргасынан коюп туруп, эч кандай киришүү кылбайсыңар. Саясий оппоненттерди, жана шайлоодогу оппоненттерди, атаандаштарды эч кимдин укугун туттабайсыңар, тыңшабайсыңар, аңдыбайсыңар деш керек да. Чолпонбек агай, ушул жерден сизге бир суроо берейин, ошону менен талкуу берүүбүздү жыйынтыктайлы. Шайлоону таза өткөрүш үчүн бийлик кандай кадамдарга барыш керек? Шайлоо таза өтөт деп 100% таза өтөт деп азыр эч ким мындай Кепилдик бере албайт. Кларайым туура айтып атат. Анткени азыр бийлик бир гана рычагы бар бийликтин. Бул бийликтин өзү шайлоого аралашпаган. Бийликтен буга чейинкилердей болуп, баланча партияга добуш топтогула, баланча партияны бийликтин партиясы ошону алып чыккыла деген көрсөтмө бербей, бийлик болгон мыйзамды гана сактап, мыйзамдын гана ичинде туруп атат. Ошонусу менен бийлик өзүнүн милдетин аткарат. Ал эми шайлоону болсо эл биринчи кезекте, бул элге берилген укук, анан ушу шайлоого катышып аткандардын абийиринде турат. Эч ким, мына Кларайым дагы бир жолу айтайын, юрист болуп туруп, бирок ушундай ойлорду айтканда мен таң калып атам. Бийлик эч убакта сен шайлоого катышасың, анан сен шайлоого катышпайсың деп айта албайт эч кимди. Маселен, мен азыр кызматымды таштап, кайсы бир партияга жолборчу болсо жеке окурукка кетип калган укугум бар. Ошол сыяктуу эле Бакиевдин учурундагы, Акаевдин учурундагы, Атамбаевдин учурундагы
Атамбаевдин баласы депутат болуп келип алып отуруп калып атат. Ошол сыяктуу каалаган адам азыр бар, каалаган партиясына кирип шайлоого катышкан укугу бар. Аны биз бийлик сен жаман адамсың, сен шайлоого катышпа, сен жакшы адамсың, сен шайлоого катыш десек анда өлдүк биз. Бийлик анда демократиядан кеткен болот. Ошол эле ушул биздин оппоненттерибиз өздөрү биринчи кыйкырып чыгат, мына бийлик кызым көрсөтүп демократиядан кетип депчи. Ошондуктан андай мыйзамсыз жолго биз бара албайбыз. Ал эми колубуздан келишинче ошол бийликти шайлоого таасир көрсөтпөй. Биз мыйзам үстүндө гана, мыйзам укугунда, мыйзам талаасында гана турганга аракет кылабыз. Эгер биз ушул деңгээлде кармап, ушул шайлоону бийликтин мыйзамдын үчүн кармап бергени менен бийликти шайлоону таза өткөрүп алсак, анда жакшы болобуз. Урматтуу абоненттер, келип катышып бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ушуну менен биздин талкуу берүү соңуна чыкты. Аман болуңуздар.